Каракулчадан келдим. Мына азыр эле 3 саат мурун Каракулчада жолугушуудан келдик. Каракулчанын эли, Каракулчанын жери бир адамдын менчиги эмес да. Ошол жерге аким эрте менен баш болуп, начальник милициясы бүт айлык бөттөрүн алып барып, атамекенчилер келатат, катышпагыла, барбагыла деп буттозуп атат. Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген өз элин болгон кордук? Акимдин милдети мыйзам боюнча ал ар бир партияга бирдей көз караш болуш керек, ал элди чогултуп бериш керек болчу. Анын милдетине кирет. Бирок ал чогулткандын ордуна таркатып атат. Мына мындай акимдерди алек забатта кызматтан алыш керек. Тоңдо акимдин биринчи орун басары бизге болгон көңүлү түз экен, кызматтан алып салыш. Менин кайнагам жөн эле менин берген чайга келип койгон үчүн айлык бөттөн кетиришти. Эми мейли андай адамдарды кетирсин, Кыргызстандагы акыйкаттын бардыгын, чындыкты дагы, аберди да калыстыкты баарын кубалап чыга албайт да. Акаевди сатып Москвага качырышты. Бакиевди сатып Белоруссияга качырышты. Атамбаевди түрмөгө жаптырышты. Ошолор келатат да. Булар сатат эртең Сооронбай Шариповичти. Сатат, картошкадай сатат. Каратып туруп сатат. Экеле бетте элешке чыкканча сатат. Булар саткындар. Ошол саткындардан сак болгула. Ошол саткындар силердин доошуңарды сатып алып атат. Алар элге да чыга албайт, эфирге да чыга албайт. Алардын только акчасы чыгат. Ошол акчанын бардыгы кечеги аппатта силердин үстүңөрдөн алып койгон. Мына кечеги аппатта эмне кылды? Байкуш медиктер менен милициялар кана иштеди. Ошол медиктердин акчасын бербейге аракет кылышты. Ошол милициялардын да акчасын бербейге аракет кылышты. Эң ирде эч нерседен кыркпаңыздар. Булар айтышы мүмкүн бардыңарды көзөмөлдө бир-бирден ырына барганда тартып аласың, ачык саласың деп айта берет. Колдорунан пок келбейт. Ачык эле айтып коеюн. Пок да келбейт.